Мен өзү ушундай бетке айта турган инсанмын, бетке айтып салам да дейт. Кыяматка чейин сенде болот бул деди. Бир гана залым падыша келип алып албаса, эмнен түшүнөбүз? Аксакал келсе төргөт көрүп, анан чыгып кеткенден кийин артынан сөккөндү түшүнөбүз да. Мен 2 рекет намаз окулайын Кабатуллонун ичине кирип десе жок деди, бербейм деди, кет деди. Жок, андай эмес. Анда картайганда Европадагылар карыялар үйүнө алып барып коет. Сакалыңды тазалабайсың, мурутуңду албайсың, шампунь менен жуунсаң болбойт. Неге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага жаңы келгенде Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурады да. İslam emne депчи? Mal İslam. İslam emne деп сураганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Күбөлүк берүүң ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүүң, намаз тургузууң, зекет берүүң, орозо кармооң, күчүң жетсе ажылыкка барууң деп айтты да. Ушул 5 нерсени айткан. İslam дегенде Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул 5 нерсени жооп берди. Бирок ушул эле суроого Пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтаарга жакын, бул дүйнөдөн акыретке сапар тартаарга жакындап калганда, İslam эмне деп сураган убакытта хуснул хулук деп жооп берди да. Жакшы кулк мүнөз депчи. Суроо бирөө эле болуп атат. Жооп эки башка болуп турат да. Себеби биринчи суроодо Пайгамбар алейхиссалату вассалам исламдын башталышын айткан да. Ал эми экинчи суроодо исламдын толук болушун айткан да. İslam башталат ибадат менен, толук болот ахлак менен. İslamдын башталышы ибадат, намаз окуп баштайсыз. Намаз окуган себептен адамдын жашоосу өзгөрүп баштайт. Эгер кайсы намаз инсандын жашоосун өзгөртпөсө, анда ал инсандын намазы максатка жете албай жаткан болот да. Бир жолу Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир адамды көрсөтүп айтып калды. Тетик адам уурлук кылып коюп жатат деди. Пайгамбар алейхиссалам анын намаз окуп жаткан абалын көрдү дагы, жакында мунун намазы уурулугунан токтотот деп айтты да. Жакында мунун намазы уурлуктан токтотот депчи. Демек Пайгамбар алейхиссалату вассалам ал адам жакшы намаз окуганын карады дагы айтты, эми бул адам уурлук кылбай калат депчи. Уурлук кылып жаткан адам намаздын себебинен токтолуп жатат да. Ошондой эле бир аял туурасында суралды. Аллахтын элчиси бир аял бар. Түнү менен ибадат кылат, күндүзү орозо кармайт, бирок кошунасына тили менен зыян жеткизип коет дегенде, анда ал дозоку деп айтты да. Анда ал дозоку деп айтты. Эмне үчүн? Ибадаты бар эле, бирок ибадаттары максатына жеткен эмес эле да. Анын намазы аны жаман иштерден тосуп, жакшы иштерге багыттаган эмес эле. Ошол үчүн эмне дейт? İslamдын башталышы ибадат менен болот. Намаз окуйбуз, жамандыктан тосулуп баштайбыз. Орозо тутабыз, такыбалык келип баштайт. Ушинтип İslamдагы амалдардын себебинен инсандын жашоосуна сыфат пайда болгондо, инсан Аллахтын алдында, адамдардын алдында кымбат адам болот да. Зекет бересиз, берешен деген сыфат пайда болот. Садака фитир бересиз, берешен деген сыфат пайда болот. Орозо кармай, сабыр деген сыфат пайда болот. Ажыга барас, Алланы сүйөт деген сыфат пайда болот. Дүйнөнү эмес, Алланы сүйөт депчи. Эч нерсеңиз жок, ажылыкта жүрөсүз. Эки кийим кийип алып, лаббайк Аллахума лаббайк, Алла сага даярмын, эмне кылсаң да даярмын депчи. Сакалыңды тазалабайсың, мурутуңду албайсың, шампунь менен жуунсаң болбойт. Неге? Себеби Алланы сүйгөн инсан өзүнө карабай коет. Мен эч өзүмө карабайм, Аллага гана жетсем болду деп, Аллага болгон сүйүүдү көрсөтүп атат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, İslamдын башталышы ибадат менен башталат. Бирок İslamдын туу чокусу ахлак менен бүтөт да. İslamга кирген, İslam менен жашаган мусулман адам мээнет кылып отуруп өзүнө сыфаттарды пайда кылыш керек. Сыфаты жок калып кете турган болсо ошол кыйын да. Ошондуктан эмне кылат? Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбар алейхиссаламдан кайта сурады. İslam эмне дегенде, хуснул хулук дегенде, жакшы кулк мүнөз дегенде,
Абу Хурайра радиаллаху анху кайра сурайт: "Ey Allah'ın nesi? Жакшы кулк мүнөз деген эмне?" Биз жакшы кулк мүнөз деп эмнени түшүнөбүз? Аксакал келсе төргөт көрүп, анан чыгып кеткенден кийин артынан сөккөндү түшүнөбүз да. Үйгө бирөө келсе келиңиз деп коет, чыгып кетип атканда кеттиңизби деп коет. Бул адат, бул ахлак эмес. Ахлак деген аксакалды чын жүрөктөн сүйүп, сыйлап, урматташтын аты ахлак болот да. Төргөт көрүп коюш бул адат болот да. Ошондуктан адамдар түшүнөт экен, ахлак эмне десе, элдеги адатты карманыш бул ахлак деп саналат да. Жок, андай эмес. Анда картайганда Европадагылар карыялар үйүнө алып барып коет, ал да ахлакка кирип калбайбы анда. Ошол үчүн ахлак деген эмне деп Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар алейхиссаламдан сураганда айтты: "Сага бербей койгонго сен бересиң" деди. Сага бербей койгон, сен бир нерсе сурасаң бербей койгон инсанга сенден сурап келген убакта бересиң деди. Өтө оор да. Бүгүн биздин жашоо мындай болуп атпайбы? Сага кандай мамиле кылса, сен ошондой мамиле кылып жатасың. Бул ахлакка кирбейт экен да. Бул адеп ахлактын туу чокусуна кирбейт экен. Аны ар бир инсан кыла алат, аны жаныбарлар да кыла алат. Атты бирди койсоң тебет. Жем берсең кашыйт. Итти чакырсаң келет, урсаң кетет да. Ар бир жаныбарда мындай мүмкүнчүлүк болот. Жакшылык кылсаң жакшылык кылат, жамандык кылсаң жамандык кылат. Ар бир адамда болот экен да. Жакшылык кылса жакшылык кылам, жамандык кылса өзүгө окшош кылам депчи. Ошондой мамиле жасайт дагы биздикилер эмне кылат? Мен өзү ушундай бетке айта турган инсанмын, бетиге айтып салам да дейт. Өзүбүздүн жаман ишибизге өзүбүз жол таап алат экенбиз. Жакшы, бул бетке айткан жакшы, зато артынан айтпайт да депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз ушундай болушубуз керек, жамандык кылганга жакшылык кыла алышыбыз керек экен да. Ва та'фу амман заламак. Сага зулум кылган инсанды кечиришиң керек. Сага зулум кылып жатат, акыңды тебелеп жатат, сен кечиришиң керек. Жана сени менен туугандык мамилени, мусулмандык мамилени уулабай, сени үзүп салса, мамиле кылбай койсо, кайра барып мамилеңди ууласаң, мына ушул жакшы кулк мүнөз болот деп саналат dedi. Исламдын туу чокусу ушу менен бүтөт экен да. Исламдын эң жогорку деңгээли адам эмне кылат? Жамандык кылгандарга жакшылык кылган деңгээлге жетиш керек экен. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң бир көрүнүктүү сыфаты ушул эле да. Меккеден кууп жатканда Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккенин ачкычын алган адамдан суранды: "Берчи, уруксат берчи. Мен 2 рекет намаз окулайын Каабатуллонун ичине кирип" десе, "Жок" деди, "Бербейм" деди, "Кет" деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Бир күн келет, ачкыч менин колумда болуп, сен менин ордумда туруп каласың" деди. Ошол жерде Пайгамбар алейхиссалату вассалам Каабатуллого карап туруп айтты: "Сенин жытың кандай жыттуу? Кандай урматтуусуң? Мен сени таштап кетпейт элем, эгер коомум мени кууп чыкпаганда, мен аргасыз кетип жатамын" деп Пайгамбар салам Каабатулла менен коштошуп кетти да. Ошентип Меккенин жеңиши болуп, кайра Пайгамбар салам Меккеге киргенде, баягыдан ачкачтап келип берди Пайгамбар салам. Пайгамбар салам Каабатуллону ачып кирип, намаз окуп кайра чыкканда сыртта ар бир адам үмүт кылып турду, ачкычты мага берсе, мен ошол ачкыч менен Каабатуллону ачып жаап турсам депчи. Бирок бир гана адам үмүт кылган эмес эле баягычы, бербей койгон адамчы. Бирок ал да бар эле ошол жерде, бирок ал эмне кылат? Мени эмне жаза берет экен деп күтүп отурган да. Жалбырап, ыйлап сураса мен бербей койдум элем. Эми азыр мага эмне деген жаза колдонот экен деп күтүп отурган да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам чыкты, бардыгы күтүп турган, бардыгы үмүт кылып турганда баягы адам чакырып туруп өзүгө берди да. Ме, сенде турсун. Кыяматка чейин сенде болот бул деди. Бир гана залым падыша келип алып албаса, эч ким ала албайт, кыяматка чейин уада да берип таштады. Пайгамбар саламдын уадасы кыяматка чейин аткарылат. Кыяматка чейин сенде болот деди. Ошол убакта Пайгамбар алейхиссаламга зулум кылган, Пайгамбар алейхиссаламды кыйнаган, Пайгамбар саламды өлтүрөм дегендер бар эле. Бардыгы таң калды да, ушундай дагы адам кечиримдүү болобу, ушундай дагы берешен болобу депчи.
ошол кулк мүнөздүн ээси болсун биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз. Бирок ошол сүйүктүү кулк мүнөздөрдөн урматтуу мусулман бир туугандар, биз бир аз алыстап калгандыктан бардыгы бизге карап мына мусулман ушундай жаман иш кылат деп көрсөтүп атат да. Тескерисинче бизге ушундай кылыш керек эле. Мына мусулмандар булар ушундай жамандыкка жакшылык кылат деп айтыш керек эле да. Пайгамбар Меккеге кирип келген убакытта, Меккенин жеңиши болгон күнү, Меккедегилердин бардыгы жашынып алды. Себеп Пайгамбар Алейхиссаламды 18 жыл кыйнады го. Пайгамбар Алейхиссаламды жок кылабыз деп канча жолу аракет кылбадыбы? Эмне кылып атат? Пайгамбар Алейхиссалам Меккеге кирип баратканда кээ бир сахабалардын оюна келди. Аллахтын элчиси бүгүн кичине баягы теңдик кылып, өч алып, теңдик кылып кое турган убакыт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал-яума яумул мархама", бүгүн райым кыла турган, бүгүн кечирим кыла турган күн деп бардыгын кечирип салды. Сахабалардын бардыгы таваф кылып, умра кылып, Кабатуллонун ичинде үйүндө жашынып жаткандар акыры чыдабай чыкты. Мынча көп мусулмандар келди эле, тыптынч эч ким жок тойго. Бардыгы чыкса, бардык сахабалар таваф кылып аткан, саый кылып аткан, зикир, ибадат. Таң калды, булар эмне бизди вообще карабай эле койду го депчи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Паланчынын үйүнө, түкүнчүнүн үйүнө кимдер кирген болсо, ошолорго кечирим болот" деди. Бардык ошол жака кирип жөнөдү. Кечирим ушундай экен депчи. Алардын үйүнө келе албагандар түз өзү келе баштады. Аллахын эчи кечиресиз депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 18 жыл кыйнаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жашоо бербеген, 3 жыл тамак бербей кыйнаган адамдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечирим суратпай кечирип койгон да. Бир адам Бани Исраилде орундай эле, бай адам эле, өтө чоң соода кылат эле, ошол соода кылганынан кызматчыларына айтат эле: "Кедей адамдар бере албай калса, кечирип койгула. Сөп кедей экен, жок экен, бере албайса кечирип койгула. Балким Аллах мени да кечирип коёр. Эч нерсем жок болуп жалгыз калган күнүм" дейт эле дейт. Эгер бай адамдар кечиктирип тур, бир аз убакыт берле, бир аздан кийин берем десе, аларга дагы убакыт берип тургула. Балким Аллах ошонун сенен мага дагы кыяматта жеңилдик берер деп айтты дейт. Ошондо ал адам өлгөндө Аллах тараптан ага жар салынат экен да. Сен адамдарга кылган мамилеңе кандай мамиле кылсаң, ошондой мамиле кылынганга татыктуусуң. Сен кечиргенсиң, биз да кечиребиз. Сен жеңилдик кылгансың, биз дагы жеңилдик кылабыз деп кечиримге татыды дейт да. Ошол үчүн биз катуу боло турган болсок, кандай болсо, жазалоочу боло турган болсок, Алла сактасын, Алла биздин өзүбүзгө окшош мамиле кылып койсочу. Балдарыбызды катуу жазаласак, аялдарыбызды, туугандарыбызга катуу мамиле кылсак, Алла кабырга түшкөндө периштелер жөнөтүп, жылан чая менен ошондой мамиле кылып койсочу. Ошол үчүн бизге Алла кандай мамиле кылышын кааласак, биз элге ошондой мамиле кылышыбыз керек экен да.